Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qarşı Matat kanalının katılımcıları. Bugün 18 dekabr 2023 yıl biz Nokat ayına karşı bir aile hükümetinin imaratına geldik. Şol yerde aile hükümet qanday iş kıltat. Şol yerde malumat alып bizden alsaya layık baş komentar yazıp koyup kettik anda. İş bölmesinde eken çok eken hazır koyuyoruz. Umut ona hazır geldik ona bir aile hükümetinin kontoruna. Umut tutuğunun geldik az aile hükümetinin kabinetine hazır yazıp olsa. Assalamualaikum hurmatly tuğanlar, keldik biz. Жақсы Кандайсыз? Siz uzağa hoşgeldiniz. Tinchmi? Siz iş bilmemize geldik. Ruhsat sırayla biz ruhsat ile kirip geldik. Özünüzü tanıştırıp ben ulaşılıp ketevering. Sizlerге блогерлер келди, bu eshik açıktı. Özünüzü tanıştırıp ne yapıp ketevering? Özüm Miрлан Ракишев, Бел айыл өкмөтүнүн башчысы болом. Келгенине бияка мына туура 4 айдын эмеси болду. Толук 4 ай болду. Эми буюрса мына жакшы аябай мындай жерге келгениме өтө кубанычтамын. Себеби дегенде Бел айыл өкмөтүнүн элдери аябай бир тууган тоскондой тосуп, кода тоскондой сыйлап алды. Өзлөрү аябай меймандос экен, ыймандуу адамдар экен. Белдин жашоочуларынын өзүнүн негизи 60-70% ажыкелер экен. Болбой калды дегенде умрага баргандар экен. Анан биякта иштеген өтө жеңил экен. Мен ушундай жерге кандай болот деп келаттым эле Бишкектен. Бияка чейин почти 800 километр экен. Кандай болот деп жүрөк тукулдап келди эле. Бирок азыркы күндө өтө кубанып атам ушундай жерге келип, айыл өкмөт башчым болуп, ушундай алтын эл менен иштеп атканыма. Ошондой буюрса мына эми ушул Бел эли менен кошо жаңы келаткан 24-жылды бирге тоса турган болуп атабыз. Allah nasip etsin. Ana şu geldiniz de bu şu 4 ay oldu gelgeniz ha. Şu 4 ayda gelgeniz ne жұмыс kıldınız? Qanday жұмыстар бүтті, qanday жұмыстар бүттелек. Şonu da aytып ketsеңiz болар еді. 4 ayda буюрса бир топ жумуштар кылынды. Биринчиден мына Кайрагач айылынан баштайын, Ылдыйтан өйдө. Кайрагач айылында 3 көпүрө салынды. Мурунку көпүрөлөр центральный көчөдөн кайрылгандагы 3 көпүрөнү чоңойтуп кайрадан салдык. Жана азык түлүк программа менен салдык дагы. Азыр мындай өткөнгө ыңгайлуу болуп калды. Мурун аерден бир 2-3 машина түшүп кеттир, андай болбой калды. Анан Ойтала мектебине 2 жылдан бери фундамент коюлуп курулуп, ошонун жанында жаңы мектеп салынып атат. Фундаменти курулуп 2 жылдан бери курулуш иштери токтоп калыптыр. Аерде 375 орундуу 2 этаж заманбап мектеп курулмак. Ошого азыркы күндө 80 000 кирпич алып келип, курулуу иштерин кайра баштадык. Анан мынау кар жаап суу түшкөнгө байланыштуу кичине токтотуп койдук. Вакытынча? Вакытынча. Ойтала мектебинде Кайрагач айылында. Анан ошо эле Кайрагач айылында Кеңеш мектебине 36 куб болгон суу сактагыч салдык дагы. Ошол жерде садик менен мектепте суу өчөт деген маселе такыр жабылды. Таза суу да? Таза суу 120 метр Квадрат. 120 метр жок, квадрат эмес, 120 метр труба алып келдик дагы. Коштук. Андан тышкары дагы бир 200 метрдей мектептен көчөдөн мектепке чейин баш аягы бир 300 метрдей труба салдык дагы. Эми суу сактагыч куруп, бетондоп жердин астына отургузуп, насос менен азыр постоянно мектеп менен садиктер суу менен камсыз болуп атат. Жакшы. Ошондой эле мына Белдеги 22 ГСВга бир скорый помощь подарить Улуу Тоо кафеси тарабынан подарить этилиптир, бирок тилекке каршы документально бүтпөй кыйынчылыктар болуп аттыр. Ошону Бишкекке барып бүтүрүп келип, оформить этип, азыркы күндө ошо ГСВда иштеп атат. Андан тышкары Бел айыл өкмөтүнүн үстүндө 400 тонналык холодильник курулуп атат, курулган жатат. Ошого буюрса эмдиги жылы жайында ошону кура турган болуп атабыз. Эме аны деген 40 соток жерди тегистеп атабыз. Ошол жерге курулуп калчу болсо 400 тонна жер жемиштердин баарын ошол жерге сактап коюш. Бел айыл өкмөтү, а? Бел айыл өкмөтүнө. Бел айыл өкмөтүнүн тургандарына бул абдан жакшы болот да. Şol aytkanыңыз
Demir ölçüler bilemince neme bu? Aristin nemesinde bu? Aristin проектisi бул Aristin проектisi менен кетип атат. Андан башка демир өрчүлөр тарабынан жана айыл өкмөттүн салымы менен Бел айыл өкмөтүндө жаңы садик салынып, буюрса быйыл эки этаж курулуп, анын шипирин жаап койдук, кыш түшүп калганга байланыштуу. Эмдиги жылкы планда жасында менин оюмча бир 3 айдын ичинде күн жылыганда ичинин отделкасын бүтүрүп ишке киргизебиз деп ойлоп атам. Андан башка мынау Темурлан алымбала акчасын жанына күч кубаттуулугу жетпеген трансформаторду алып салып, жаңы трансформатор койдук. Азыркы күндө тамак аш бышырганына ыңгайлуу болуп калды. Жана отоплениясына да ыңгайлуу болуп калды. Андан тышкары эң негизгиси мынау Ташбулак айылы деген бар экен, 4-айыл. Бизде 4 айылдан турат. Анан ошо 4-айылда такыр суу жок экен. Каналдан суу чеккен дагы октябрда канал жабылганда суу ичпей калат экен. Ошо бойдон каналда сууну апрелге чейин кое бергенде ошо апрелге чейин Элдер кыйналды. 19 километр суу ташып ичишчү экен. Анан ошол жака Көксар айыл өкмөтүндөгү ошол жерде кетип аткан труба менен трубадан Апшыратадан труба келет экен. Ошол трубага кошулуп 1200 метрден труба тартып келип айылга суу чыгардык. Менин оюмча мына ичинде азыр жана оңдо түстө иштери жүрүп атат. Бүт электе мына кар жаап кичине тоңуп калып, ошону баягы эритип, азыр жакында мына 2-3 күн ичинде ачылышы кылабыз деп атабыз. Бул оюм менин оюмча мына жаңы жылга ошо Ташбулак элине чоң бир белек болуш керек да. Анан дагы сизге бир сурада, мына светофор келипти деп атат да. Ошонун маалымат берип койсоңуз. Анан азыр мынау Россияда жүргөн жарандарга рахмат. Ошолор дайыма өзүнүн элин жерин унутпай Бел айыл өкмөтүнө деп Кайрагач айылы. Кайрагачтын тургундары 11-3 көзү бар светофор, анан 7 беркинде 2 көздүү светофор салып бериптир. Ошону ГАИнин начальниги менен сүйлөшүп, жол кызматкерлери менен сүйлөшүп, азыр ошо Кайрагач айылына кеңеш мектептин жанына кире бериш жерге ошолорду орноткон жатабыз. 2-3 жерге орнотулат. Ал жаңы жылга чечүү же жаңы жылдан кийин болуп калат? Жаңы жылга эгерде азыр проектный сметный документациясын даярдап атабыз. Эгерде билбейм жаңы жылга чейин жетишебизби, бирок аны жаңы жылга чейин жетишпей калабызго. Куруу иштери бат эле болот экен, мына документтарына бай согласовать этип, айырда бир 5-6 организациянын макулдугун алып, анан кийин тем более биякта жолду эмдиги жылы ремонт болгон жатат, ошонун расчетун чыгарып, ошол жерге ордун бекитип бергенден кийин анан өз күчүбүз менен эле аны бир 2 күндө эле орнотуп койсок болот да. Кыска мөөнөттүн ичинде бул 4 айда ошондой иштер буюрса бизде жасалып атат. Анан сизге Алла разы болсун. Анан учурдан колдонуп айта кетейин, мына бүгүн мына 18 декабрь болуп калды, 12 күндөн кийин буюрса жаңы жыл болот. Бардык мына Бел тургундарынын, Ноокат элинин тургундарын, жалпы кыргыз элимдин баарын келаткан жаңы жыл менен куттуктап коеюн. Баарына кааларым түндүгүнөн дайыма ырыс келип турсун, босогосунда ынтымак жатсын, төрүндө береке кетпесин, дастаркондору дайыма жакшылыкка жайылып, кырсык баарыбызды айланып жүрсүн. Анан жанакындай элибизде тынччылык болсун, жерибизде тынччылык болсун, элибизде ынтымак болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Көңүл бурган үчүн. Дагы Аллах насип кылса, кызматыңызга даярбыз. Ноокат Калыш Өтөт каналы дайыма сиздердин кызматыңыздарда чакырсаңыздар келип турат. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат, сизге да рахмат.